Аскерден аман-эсен келген уулун ата-энеси кубаныч менен тосуп алды. Социалдык тармактарда аскердик кызматын өтөп, үйүнө кайтып келген жигитти ата-энесин кубаныч менен тосуп алган видеосу тарады. Видеодо апасы уулун көзүнө жаш алып кучактап, атасы сыймыктануу менен тосуп алган учур чагылдырылган. Ama siz kaç oldu bu caka gelip yaşamanızda? Kança oldu bu cakta yaşamanızda? Ha, çok. 4 yıl oldu. Bala caka var mı? Babası karşı Rusya'da. Rusya'da. Çal baylanıştıraslar mı? Yok. Baylanış yok. Belçika'da. Allah kaptırken Балдарым карабай койду деген карылар үйүндөгү аксакалдын видеосу небереси үн катты. Балдарым карабай койду деген карылар үйүндөгү аксакалдын видеосу небереси үн катты. Интернетке тараган карылар үйүндөгү аксакалдын видеосу коомчулуктун көңүлүн бурду. Видеодо аксакал мен убагында миграцияда Россияда жүрүп көп акча тапкан, бирок балдарым мени карабай кетти деп кайрылат. Бул видеону көргөн Айзирек аттуу жаран аксакал анын таятасына абдан окшош экенин айтып, коомчулукка кайрылуу жасады. Ал үй бүлөлүк тарыхын айтып берип, таятасы менен байланыштын үзгөнүн, бирок видеодогу адамдын үнү, жүзү жана жашы дал келип жатканын белгиледи. Айзирек: атайын кайрылып жатам. Видеодогу аксакал тууралуу толук маалымат керек. Аты жөнү ким, кайсы карылар үйүндө жашайт? Бүт баарын билгим келет, анткени ал киши менин таятама абдан окшошуп жатат. Алайда жашачу эле апам 3 жашта таежем болсо, өбөк кезинде таятам аларды үйдөн кууп чыккан. 1-2 жылдан кийин тайенем кыздарын алып издеп барганда, таятамдын карындашы ал өлүп калган, көмүп койдук деп жооп берген. Тайенем үмүтүн үзүп, кайра өзүнүн айылына кайтып келген. Ошондон кийин байланыш үзүлгөн. 2010-жылдары биз Бишкекте жашап жүргөндө таап алган элек. Ал убакта экинчи жубайы бар болчу. Апам Екатеринбургда жашагандыктан таятамды келиңиз менин жанымда жүрүңүз деп бир нече жолу чакырган, бирок таятам барбай койгон. Ошол менен кайра байланыш үзүлүп кеткен. 4-5 жыл мурда таятамдын карындашы тайенеме байланышып, үйөңүздү карылар үйүнө тапшырып жатам, керек болсо алып кеткиле деп, мен карай албайм деп айткан. Бирок дарегин билбей өзү да жок болуп кеткен. Азыр тайенем тирүү, күйлүү, күчтүү жүрөт, бактыбызга. Таятамда уул жок болчу, 2 эле кызы калган. Кийинки жубайынан да бала көрбөсө керек. Эгер видеодогу аксакалды таанып, анын аты жөнү же кайсы карылар үйүндө экени тууралуу маалыматыңыз болсо, тураныч байланышып коюңуздар. Бул маалымат бир үй бүлө үчүн абдан маанилүү болушу мүмкүн. Булак Мекендеш порталы. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798. Урунбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Эмне үчүн жок Ташиев Манас шаары Кыргызстандын борбору болорун четке каккан жок. 2026-жылы Манас республикалык маанидеги 3-чү шаар болот. Бишкек жана Оштон кийин, деди Камчыбек Ташиев. Ал Жалалабадтын атын өзгөртүү стратегиялык жактан туура чечим болгонун белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Манас Кыргызстандын борбору болуп калышы мүмкүн деген пикирлерге дагы бир ирет комментарий берди. Манас өлкөнүн өнүккөн шаарларынын бири болот. Эгер борбор болууга татыктуу болсо, анда
эмнеге болбосун, убакыт көрсөтөт. Шаарды даярдаш керек. Кыргызстандыктар психологиялык жактан даяр болушу керек. Аны жөн эле борбор деп атап коюу мүмкүн эмес. Учурда шаарга көп каражат бөлүнүүдө, бардык жерде курулуш иштери жүрүп жатат. Аны заманбап шаарга айландыруу зарыл, деди Ташиев. Манас шаарында Манас стелласынын ачылышы болду. 11-октябрда Манас шаарында Манас стелласынын ачылышы болду. Иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү жетекчилер жана тургундар катышты. Жаңы стелланын бийиктиги 8 метрди түзүп, демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Жалал Абад шаарынын аталышын Манас деп өзгөртүү демилгесин Жогорку кеңеш 10-сентябрда жактырып, 17-сентябрда өлкө башчысы кол койгондон 10 күн өтүп мыйзам күчүнө кирген. Буга байланыштуу калаадагы Жалал Абад деген стелла Манас болуп өзгөртүлдү.